Бүгүн 1-июнь балдарды коргоо күнү өлкөбүздө көптөгөн акциялар орун алат. Аны менен катар KG Group курулуш компаниясы жыл сайын ар бир майрамда балдарга өзгөчө көңүл буруп келет. Бүгүн акыркы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп келип калган KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев биздин коногубуз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Жок болсун. Жакшы келип алдыңыз. Маанайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. 1-июнь сиздин үй-бүлөңүз үчүн, сиздин компанияңыз үчүн кандай ролду ойнойт? Бизде мына бир 4 жылдан бери ушул 1-июнду балдарга арнап, ушул балдарга бир күндүк да болсо баягы жакшы маанай тартуулоо максатында ушул баягы кээ бир деңгээлде таштанды, кээ бир деңгээлде ооруп калган, кээ бир деңгээлде ата энеси жок ошол биздин бала бакчаларга дом интернат деп коет, ошого көңүл бөлүп келатканбыз. Быйыл дагы ошол өзүбүздүн адаттагы эле салтка айланган ушул иш чарабызды эртең буюрса өткөрөлү деп атабыз. Баягы бала дегенде бала бакыт, бала мазар деп койбойбу, бала базар деп койбойбу, ошого бул балдардын дүйнөсү, балдардын аурасы адам баласынын жашоосунда чоң роль ойнойт. Демек, эртең дагы сиздер компания менен чогуу биригип балдар үйүнө барат экенсиздер. Албетте, бул биз баягы компаниядагы жыл сайын дагы өзгөчө жүрөк жылыткан нерсе. Мурун биринчи жылдары өзүбүз компания өз чөнтөгүнөн ушундай иш чарага каражат сарптап келсе, акыркы 2 жылдан бери биздин жамаат дагы жөн турбай ар ким колунан келгенче топто отуруп мен уже таанып да калышты. Биз ошол барып жүргөн бала бакчанын дагы ошол балдарды тааныгандар да бар арасында. Ушул жылы мен ушундай бир белек алып барсам, бул жылы мындай бир деңгээлде маанайын көтөрсөм деп биздин жамаат дагы баягы чыдамсыздык менен эртең күндү күтүп, эртең ушул 1-июнга жетишпей 2-июнга ушу жалпы жамаат менен 15-20 ошол өкүлдөр менен барып ушундай бир иш чара өткөрөлү деген максатыбыз бар. Туура айтасыз. Айтып коет эмеспи, балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөт деп. Сиздер болсо билишибизче Мечиткүл деген кызы менен дагы келип жүргөнсүздөр. Дагы деле мисалы мектепти аяктап, балким жогорку окуу жайга тапшырууга мүмкүнчүлүгү жоктор, бирок келечектен көптү үмүттөндүргөндөргө жардам берүү, улануудабы, колдоо көрсөтүлөбү? Ушул жерде айтып коюш керек, ушундай баягы передачалар акыркы убактарда азайып баштады да. Анан бир ата энесинен айрылган же болбосо кээ бир деңгээлде жардам болбогон жаш балдар, уул кыздарыбыз өздөрү эшик кагып келүүгө кээ бир деңгээлде баягы келиш албайт экен да. Ошого кээ бир баягы программа передачалар себепкер болчу. Эмнегедир ушул программа передачалар жоктугунанбы, биз алдыганча болсок баягы дагы деле көтөрмөлөсөк, дагы деле карасак деген ниеттен буюрса жаза элекпиз, бирок кайрылгандар боло элек. Ушул убакка чейин. Алардын ордуна ушул баягы оору сыркоо, операция дегенге жардамдар өтө көп кайрылып атат да. Демек, KG Group курулуш компаниясынын эшиги ар дайым ачык. Ар дайым ачык. Азыр бизди көрүп аткан мисалы окуучуларыбыз болобу, кайрылсаңыздар болот. Эгерде критерийлери туура келсе, анда сөзсүз түрдө жаңыдан өсүп келе жаткан таланттуу, зигердүү жаштарды колдоого дайыма даяр. Буюрса. Туура айтасың да, балдардын келечегине сиздер көбүнесе кызыктар экениңиздерди биз билебиз. Бул акциядан уламышын деп айтсак болот. Августта жыйынтыкталчу акцияңыз тууралуу дагы айта кетсеңиз, кимдер катыша алат, азыркы тапта кандай өтүп жатат ошол акция? Биз ошол жыл сайын эң көп балалуу жаш үй бүлөгө белекке батир берүү акциябыз бар. Быйыл дагы ошол
акциянын алгагында ушул документ тапшыруулар кызуу жүрүп атат. 31 августка буюрса ушул акцияны жыйынтыктоо максатыбыз бар. Эми мен баягы документ тапшырам, кээ бирлерине көп балалуу деген 5 баланын ата энеси болуу да көп балалуулукка жатып атат да. Ар кимдин деңгээли ар кандай болот. Бирок ушул убакта 35 жаштын тегерегинде уже 10 баланын ата энеси болгондор да документ тапшырбай койбой атат. Тапшыргандар өтө көп. То есть мен буну айтканымдын себеби критерияларды кичине өйдөрөөк, планканы өйдөрөөк алсак деген максатта бир аз да болсо баягы шпаргалка берип кеттим да. Так ошол сиздер айткандай бир мамлекеттин санынын, мамлекеттин жарандарынын санын көп болушу бул түздөн түз экономиканын дагы өсүшүнө байланыштуу түрткү берет. Ошого ошол максаттуу, ошол ниет менен баягы көп балалуулукту стимул кылуу, көп балалуулукка үндөө максатында бул нерсени кылып келатабыз. Буюрса мындан арыда кылабыз. Үй бүлөлөр азыр сизди көрүп жаткандар болсо, катышкысы келгендер болсо, азыр деле барып Албетте. Эмне документтер керек, анан кайсыл жактан бере алат? Биз баягы мамлекеттик орган болбогондуктан ошол өздөрүнүн балдары болгондугун тастыктаган документтер, өздөрүнүн документтери. Анан эң эле маанилүүгү өздөрүнүн атында ошол жер тилкеси же болсо баягы үй жай деген катталбаган болуш керек да. Мисалы үйү болуп туруп бир критерий менен мисалы 7 балалуу ата энелер 1 жашта и сандары да бир. Кимисине бере алабыз. Ушундай жагдайда баягы өздөрүнө үй катталбаган, же болсо батир катталбаган, же болсо жер тилкеси катталбаган, эчтекеси жок үй бүлөгө берүүгө биз ынтызарбыз. Ошого ушул критерияларды баягы эске тутуп, андан тышкары ошол прям 25 августка чейин деле бере берсе болот. 25 августка чейин берсе, биз 5 күн ичинде комиссия иретинде чыгарууга даярбыз. Анан кээ биргилер болуп атыптыр, биз укпай калдык, биз билбей калдык, же биз бул нерсени байма-бай радио эфирлерден кетиргенбиз, соц тармактардан кетирип атабыз күн сайын эле. Анан монтип баягы эфирге келгенде өз оозубуз менен айтып атабыз. Буга чейин деле жана Гүлнара Кахарова эжеке биздин компаниянын атынан келип конок катары, ал деле көп баланын энеси катары көп балалуулукка үндөө максатында анан биздин дагы ушул акцияны жүргүзүп аткандыгыбызды баягы жарыялап кеткен да. Айтайын дегеним, укпай калыштык, укпай калбасын деп максималдуу деңгээлде кимге болсо айтып, мисалы Ош жергесинде дагы радио телевиденияларга берип атабыз. Мисалы бала багып алгандардын маселеси кандай болуп калат? Эми биз биринчи өздөрү төрөгөн, биз бир атадан төрөгөндөргө таазим кылуу максатында албетте баягы бала багып алгандарга, балдарды багып өстүргөндөргө деле таазим бар. Бирок биринчи ошол өздөрү төрөп, өздөрү өстүрүп, өздөрү коомчулукка салым катары, кыргыздын санын көбөйткөндөргө салым кошкондорду биринчи ирет коюп атабыз. Буйруса келерки жылдарда, келечекте балдарды багып алгандарда колдоо акцияларыбыз болот го деген үмүттөм. Документтерди кайсыл жактардан берсе болот? Областтын баарында эле каралганбы? Эгер каралган эмес болсо, интернет аркылуу дагы кайрылса болобу? Бизде ошол Ош жергесинде бир эле ошол биз кайсыл жерде имарат куруу менен алек болуп ошол кеңсе офис ачкан болсок, ошол жерде гана кабыл ала алып атабыз азыркы күндө. Башка бир облустарда же болсо райондук центрлерде кеңсе офистерибиз болбогондуктан, биз менен иштешкен ишканалар болбогондуктан биз өз офисибизде гана, кеңсебизде гана
топтоп атабыз. Бирок эми азыр өзүңүздөргө белгилүү интернет, соцсет деген нерселер баягы жакшы эле өнүккөн. Кээ бирлери ушул интернет аркылуу деле берип атат. Факс аркылуу берсе деле биз ага баягы оригинал келсин же болбосо өздөрүнүн көрөлү деген нерсебиз жок. Биз ошол документтерди алгандан кийин кайсыл жердин тургуну болсо, кайсы район, кайсыл аймак, кайсыл айылдын тургундары болсо, ошол жердин жергиликтүү бийликтерине байланышка чыгып, чындыгында ошол берилген документтер тастыкталчу деңгээлде экенине ынангандан кийин ошол нерсени биз акцияга кошуп атабыз. Эң сонун. Демек, көптөгөн мисалы талдоолордон соң гана. Албетте. Бул жерде баягы жыл сайын эле кээ бир деңгээлде суроо болот да, бул кимдердин деңгээлинде тандалат депчи. Эми мындай айтканда биз ошол сырттан дагы бир 2-3 специалист же болбосо 2-3 көз карандысыз комиссиянын мүчөсүн кошконбуз. Эң негизгиси ошо өзүң баш болуп, ошо Кудайдын астында жараткандын астында таза болуу максатында ушул акцияны чыныгы муктаж, чыныгы кыргыздын санын көбөйткөн үй-бүлөгө берүү позициябыз катуу. Азыркы күнү салынып аткан комплекстер соңуна чыктыбы? Жана бул комплекстерде дагы турдуу акциялар болуп келет. Ошолор тууралуу бөлүшүп өтпөйсүзбү? Эми азыр ошол мына сиздердин маңдайыңыздардагы ушул башталган 2014-түн аягы 2015-те баштаган объектибиз мына бүтүп, элдерди акырын элди киргизип, эми акция дегенде алардын арасында биз ушул Курбан айттан анан кийин Орозо, Рамазан айында ушундай акцияларды кылып келгенбиз. Быйыл дагы ушул Рамазан айында эмки жума деп пландаштырып атабыз. Элдер Орозо айында, Рамазан айында иптар берүү менен алек. Биз мындай эсептеп чыкканбыз. Иптар берсең бир адамга 700 сомдон 1000 сомго чейин расход кыласың. Анан биз ошол нерсени иптарга бир адамды чакырдың. Ал нерсе ошол 700 сомдон 1000 сомго чейин ошо тартууланган тамакты жеди, ичти, кетти. Бир адам тойду. Биз ошол 700дөн 1000 сомго чейин продукт, ошол азык-түлүк коробкасы кылып баягы коомчулукка жаңылык киргизсек деп ушундай Орозо пакети, Орозо коробкасы, Рамазан коробкасы деп чыгарып атабыз. Ичинде бир үй-бүлөгө буйруса өлдү дегенде бир жумалык баягы иптар жасоо азык-түлүк түрү болот да. Ошого ушул иш-чарабыз, ушул акциябыз буйруса эмки жума бир 350дөй үй-бүлөгө берүү максатыбыз бар. Ошол андан кийин келерки Курбан айтты күтөбүз. Эң сонун. Азаматтар, сизге суроо бербей угулуп отуруш керек экен. Акциялар тууралуу. KG Group тууралуу анда айта кетели, кайсыл жерде пландаштырып атасыздар, кийинки объекттерди курууга, кандай пландар менен негизи акцияга эле кирип кеттик го биз толугу менен. Эми бирок бир жагдан туура багытты алдыңыздар. Мен дайым эле ошол эфирге чыкканда айткым келет, айтып келатамын. Мен үй куруп атам, мен имарат салып атам, мен имаратым сапаттуу, мен куруп аткан батирлерим арзан деп ар бир эле ишкер айта алат. Бирок ар бир ишкердин айта албаган нерсеси мен эфирге чыксам деп дайым максат койгонмун. Ошол ушунчалык кылынып аткан иштерден түшкөн пайда менен бөлүшө алып атам. Ушундай бизнестен түшкөн нерсени элге чача билип атам. Же болсо керегине жарай билип атабыз деген максат менен көбүрөөк эфирге чыктым да. Ошого баягы имарат салуу, батир сатуу, комплекстер баштоо алар өз ирети менен автоматтык түрдө кетип атат, аны айттырбай эле. Мен сиздерге ошол баягы ал деле болсо имарат мына ошол 15 июнга чейин ушул
Кыргызстанга эң көп баягы туристтер кирчү өткөрмө пунктубуз бул Ак жол. Бул баягы Кордай жер менен чектешкен өткөрмө пунктубуз экен. Ошол сезондун башталышына ошол жерге 3 өткөрмө пункт. Анан ошол жерге буюрса ошол жыл сайын айтып келаткан ар бир облуска бир желек деп айтканбыз. Ошол кире беришке, дарбазага, астанабызга ошол кыргыздын желегин желбиретүү 15-июнга чейин. Бул да болсо биз үчүн, биз куруучу үчүн бир комплекс. Бир имарат, бир түйшүк. Бирок бул түйшүктү биз кыргыздын туусу желбирейт, кыргыздын туусу сайлат деген максатта буну түйшүк катары кабыл албай, буну колдон келишинче баягы чын жүрөктөн сүйүнүп, көтөрөлү желбиретели деген максатыбыз бар. Эң сонун. Алдыга койгон максаттарыңыз иш жүзүнө ашсын. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге да ийгилик. Амантуу телекөрүүчүлөр, касиеттүү Рамазан айына коюлган акыркы өзүнүн пландары менен Кежи Групп курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев бөлүшөттү. Ал эми бизден программабыз улана берет.